Салам достор. Бүгүн биз сиздер менен жиптер боюнча сүйлөшөбүз. Бизге кандай жиптер керек жана мен кандай жиптер менен колдономун, ошол боюнча сиздер менен бөлүшүп кетмекчимин. Мен колдонгон жиптер булар акрил, пахта, полиэстер, жүн жана люрекстүү жиптер. Алардан эң биринчисинен баштасак биз бул акрил. Мисал үчүн бул жип Картоплак софт фирмасыныкы. Составы 100% акрил жана 100 граммда 240 метр берилген бизге. Биз жип тандаганда кандай тандайбыз? Ушул этикеткасын карап, бул жерде эмне жөнүндө берилген маалымат ала алабыз. Бул жиптен токулган нерселерди 30 градус сууда жуусак болот. Агартууга болбойт, түтүктөгөнгө болбойт жана машинада курутууга болбойт. Бул биздин образец токуп алууга берилген өлчөм. Эгерде биз бир чоң нерсе токуп жаткан болсок, сөзсүз түрдө өзүбүздүн жыштыгыбызды билүү үчүн 10 сантиметр, бул жагы 10 сантиметр кылып атайын мисал катары эскиз токуп алсак болот. Жана бул жерде бизге кандай инструменттер керек болот, ошол жөнүндө маалымат алабыз. Кээ бир фирмаларда мындай кылып кайсыл нерсеге канча жип кетет ошол жөнүндө жазылган. Мисал үчүн эмне токуса болот будан: кемсирче, көйнөк, джемпер, жолук жана шапка токсак болот дейт. Андан кийинки сиздер менен бөлүшчү бул Ализа фирмасыныкы. Ализа бебешекерим. Бул дагы 100% акрил, 100 граммында 320 метр болот. Жаңы эле айтып кеткендей, ушул этикеткадан биз толук маалымат алабыз. Жана мондай кээ бир фирмалар ушундай кылып сүрөттөрүн кошо чыгарат. Ушул нерсени токусак болот экен ушул жиптен. Демек, андан кийинки сиздер менен бөлүшчү акрил бул ирандардын өндүрүмүндө чыккан акрил. Мынакей Пуписан. Бирок бул жипте 100% акрил жана 3,5 номердеги шиш жана илмек колдоносуз деген жазуудан башка жазуу жок экен. Бирок мен ушул жиптен өтө көп нерселерди токудум. Жаңы үйрөнчүк болсоңуз, эгерде сиз ушул жипти сизге сунуштайт болчумун. Себеби кайра токусаңыз дагы, кайра сөгүп, башка нерселерди үйрөнөм десеңиз дагы ушул жип формасын жоготпойт. Өтө жакшы сизге сунуштайт болчумун. Андан кийинки 3 түрдүү жип булар биздин Utopia Patik Luxe. Бул дагы 100 граммында 160 метр экен. Тиги жиптерге салыштырмалуу калыңыраак, анан сапаты дагы жакшы, жумшак экен. Бул жерде дагы ошол жөнүндө маалыматтар бар. Бул жип жөнүндө түсүнүн номери, лоттун номери. Эгерде сиз жип сатуучуга кайрылып, ушул түс деп, мисал үчүн ушул түс деп номерин берсеңиз болот. Жана заказ кылып ушундай деп алдырсаңыз болот. Демек, бул жиптер менен биз сиздер менен кийинки видеолордо дагы эмне токуса болот, эмнелерди токуйбуз, үйрөнөбүз буюрса. Андан кийинки эки жип бул 92% акрил, 8% люрекстен турган зым сыяктуу кошулма. Мындан биз эмне токусак болот? Атайын кофточкаларды, шапка токусак болот. Дагы буюрса үйрөнүүбүз. Мына bunun дагы аркасында ушундай эле колдонуу жөнүндө маалыматтар бар. Бул жиптердин баары тең түрк өндүрүмдөрү. Мендеги жиптер түрк, Иран жана орустардын өндүрүмүндөгү жип бар азыр менде. Андан кийин сиздер менен сүйлөшчү жиптер булар составында
жүнү бар жиптер. Мисалы бул Alize фирма бул дагы. Alize Lana Gold Classic деп аталат бул жип. 800 деген. Эмнеге 800? Себеби бир мындай клубок мотоктун ичинде 100 граммында 800 метр болот. Жана ошондой эле бул дагы мына эмне токуса болот бул жиптен белгилеп кеткен. Эгерде сиз жаңы үйрөнчүк болсоңуз, бул жипти алыңыз деп кеңеш бере албаймын. Себеби бул жип өтө жука жана биз 2 же 3 кабаттап токугандыктан илмегиңизге илешип, токууда кыйынчылыктар жаралышы мүмкүн. Мисалы мен бул оюнчуктун комбинезонун ушул жиптен токуганмын. Мынакей. Ушул жиптен токуганмын, өтө жумшак, денеге жагымдуу. Ал эми бул оюнчуктун көйнөгүн акрилден токудум. Ал эми бул денеси пахта жиптен токулган. Андан кийин сиздер менен бөлүшө турганым бул Alize Classic Lana Gold. Бул дагы жүндүү жип. Составы 49% жүн жана 51% акрилден турат. Ушул эле жиптин андан дагы калынырагы Super Lana Maxi. Мына мондай калың болот. Бул жиптин этикеткасын таппай койдум азыр. Негизи ал дагы өтө калың кийимдерди токуганга, кышкы кийимдерге жакшы. Андан кийинки жип бул 100% полиэстер жана мынакей премиум полиэстер дейт жана полиэстер. Бул Аяз Baby Soft'тун түрлөрү да эме бар, Dolphin Baby дейт. Ошол дагы кайсесиз үйрөнчүк болсоңуз эгерде кайра муну сөгүүгө сунуштабайт болчумун, себеби мондай жүндөрү чыгып кетет. Мен бул жиптен эмне токуп көрдүм? Балдарга мондай жумшак оюнчук токудум. Аю. Эгерде сиз жумшак оюнчук, плед, пинетка токуймун десеңиз, ушул жипти алып колдонуп көрсөңүз болот. Ал эми бул жип болсо андан жукараак болуп эсептелет. Мынакей 50 граммдан чыгат. Бул 50 грамм составында 115 гана метр болот. Бул 100 метр болот. Мындан сиз пинетка токусаңыз, шапка токусаңыз, одеял, плед, ушундай төшөкчөлөрдү токусаңыз, өтө сонун балаңызга денесине дагы жумшак, сизге дагы өтө жагат. Андан кийин биз сиздер менен пахта жиптер жөнүндө сүйлөшөбүз. Пахта жиптерден картопу мынакей 85% пахта жана 15% полиэстер. Мындан биз жайкы кийимдерди токусак жакшы болот, себеби пахта салкын болот. Акрил болсо жазгы жана күзгү кийимдерге туура келет, себеби ал шамалды. Ал эми жүндүү жиптер болсо кышкыга сунушталат көбүнчөсү. Андан кийин жип бул Yarnart Jeans. Бул менин эң сүйүктүү жиптеримдин бири. Себеби мен оюнчуктарымды ушул жиптен токуймун. Мунун биз азыр түрлөрүн көрсөтөм мына сизге. 55% пахта, 45% полиакрил. Андан кийинки фирма бул Basket Yarn. Бул дагы составы пахта 100 грамм, мындай анан 50 граммдан чыгат. Биз жакта барбы жокпу билбедим, бирок карап көрүңүздөр базарларда, магазиндерди. Мен Турциядан алдырган үчүн билбеймин баасын. Андан кийинки бул биздин мынакей картопу. Бул дагы оюнчуктарга арналган, бирок Yarnart Jeansке караганда жоонураак. Мындан да оюнчуктар өтө сонун чыгат. Мынакей
палитрасы дагы, түрү дагы өтө көп. Сонун сунуштаймын сиздерге. Андан кийинки жип бул Lanoso Alliara. Бул дагы ошондой 50% пахта дагы 50% акрил болуп, салыштырганыбызда бул картопу 130 метр болсо, бул 140 метрден берилет 50 граммында. Ошондой эле пахта жиптер бизге дагы моундай кичинекей 25 граммдык. Мынакей. Бул 25 граммдык чоң болсо, а бул болсо мындан да кичинекей 10 граммда берилет. Мынакей. Мындан мен Катона деген фирманыкы, мындан мен курчак тук көрдүм. Өтө сонун. Муну дагы сунуштаймын. Андан кийинки биз сиздер менен тааныша турган эң акыркы мендеги бар жип бул Iris. Орустардын өндүрүмүндөгү мындай жука мерсеризованный деп коет. Бул пахта дагы, бул жип дагы мерсеризованный. Өтө пахтанын өзү мындай өтө жука. Мен мындан эмнеди окудум? Мындай кооздук үчүн, тогулган нерселерге кооздук үчүн гүлдөрдү, атайын декоративдүү нерселерди токуганга иштетемин. Мынакей. Эгерде сиз жаңы үйрөнүп жаткан болсоңуз, 1-акрилден баштаңыз деп сунуштайт болчумун. Анда эмесе сиздерге мен бүгүн жиптер жөнүндө айтып бердим. Эгерде пайдалуу маалымат берген болсом, лайк басып коюңуз жана комментарий калтырыңыз. Үйрөнөм, билем дегендер менен досторуңуз менен бөлүшүп коюңуз. Анда эмесе кийинки видеодо жолугушканча